Урматтуу Ашырбек Мойдонович, баарыбыз эле күбө болуп атабыз. Бишкек Ош шаарларында менчик үйлөр көпчүлүк жерде тротуарларга чыгып, тротуарларды тосуп, эл баса албай, андан тышкары арыктар тосулуп, жашылдандыруу маселеси дагы мындай бир оор акыбалга калды да. Себеби баягы суарылаган дарактар жыгылып, машиналарды басып, канча деген адамдарды басып, анын ордуна жаңы көчөттөр эгилип атат. Ушул маселе боюнча бир көңүл буруп койсоңуздар, себеби бул бардакты токтотуш керек, тартип болуш керек. Ошондо мына тыгын маселеси дагы чечилет эле да. Экинчи маселе мына Ош Памир жолун сиз билесиз. Оштон чыкканда, Алайды көздөй кетип атканда Мады айыл өкмөтү башталат. Ошол Оштун чыкканда Мадыга чейин, центрине чейин 5-6 километр. Мады айыл өкмөтүндө 35 миң калк жашайт, 40 миңге жакын даже. Газпром ошо Фуркат кругуна трубалары барган, Ашырбек Мойдонович. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, мен сизден суранып кетем, бул Мады айыл өкмөтүнүн элинин дагы суранычы, ошол ветканы ошо Мады айыл өкмөтүнө алып барса. Себеби Газпромго ветка неме керек, абоненттер, туурабы? Эл көп, ошол жерде бардыгы эл өз ар бир үйүнө газды алып кирип алганга даяр. Үчүнчү маселе, Мады айылында, ошо Кара Суу районунун Мады айылында Союз мезгилинде төрөт үйү болчу. Ошол азыр талкаланып, өтө начар акыбалда. Мен сизден суранам, Ашырбек Мойдонович. Айылды билес, эл көп. Ошол эле бир 3 айылда 20 миңге, 15-20 миңге жакын эл жашайт. Ошол жердеги төрөт үйдү капиталдык бир кайрадан бир мына ремонт кылып чыгабы, же жаңы имарат курабы, ушуга көңүл буруп койсоңуз. Андан тышкары мына 1,5 жыл болду, мен 30 адырдагы төрөт үй боюнча канча айтып келдим министр Батыралиевке. 1 гектар жерде жайгашкан, тосулган, укмуш здание турат. Болгону 5-6 врач жетишпейт экен. Айыл өкмөттүн балансынан ошол саламаттык сактоо министрлигинин балансына алып койсо эле бүттү. Анан кийин бул жерде биз төрөт үйлөрдү кура албай жатсак, акча таппасак, даяр нерсени иштете албай атабыз. Анан баягы Самаев Урмат менин коллегам айтып кетти, жолдогу болуп аткан кырсыктар боюнча. Ашырбек Мойдонович жакшы билесиз, Союз мезгилинде эгерде бир подфарник иштебесе, поворотник иштебесе, же стоп фара иштебесе, ГАИ уруксат бербейт эле ошо машинаны жолдо жүргөнгө. Азыр бизде кандай? Арткы номери жок, затонированный, МАЗ, фаралары күйбөйт, бир фара менен түнү жүрөт. Ошондуктан канча деген авария болуп атат. Ушуга дагы көңүл бургула, себеби эч бир жыйынтык чыкпай атат.